Тору-Карт көзөмөл өткөрүү бекети чегарадан 7 чакырым алыста турат. Өткөн жылы Кыргыз-Кытай чегарасындагы Ысык көлдө болгон окуядан кийин кошумча тозотторду ачууга туура келген эле. Быйыл дагы апрелден тартып жаңы тозоттор коюлат. Нарында бул көк айгыр деген застава, бул биз турган жерден 36 чакырым алыстыкта турат. Кийинкиси Орто Качка суу деген застава, бул Нарын областы менен Ысык көл областынын ортолугунда жайгашкан. Узундугу 1081 чакырымды түзгөн Кыргыз-Кытай чегарасы аныкталып такталып бүткөн. Мына ошол чегарада жайгашкан Тору-Карт көзөмөл өткөрүү бекетинен өткөн унаалардан айына 500 миллион сом түшүп турат. Мына ошондой жылыштар болуп турган менен мында иштеген кызматкерлер оор шартта иштейт. Көзөмөл өткөрүү бекетинде иштегендер үчүн курулган бул жайга 20 жыл болду. Ошондон бери оңдоодон өткөрүлгөн эмес. Эми Кытайдын колдоосу менен быйыл жазда жаңы мекеме курулуп баштайт. Чоң машинелерди сканировать этип, рентгенден өткөзүп караган. Булга өзүнчө здание, комплекс курулат. Радиацияга текшерген оборудование болот. Ал кирип келаткан жагына дагы, чыгып бараткан жагына да коюлат. Адамдын температурасын текшерген каражаттар бар. Өкмөт башчы ишти тездетүү керектигин тиешелүү органдарга тапшырды. Ошондой эле өткөрүү бекети эл аралык макамга ээ болгондон кийин күнү-түнү иштеши керек. Ошондо Кыргызстанга жүктүн кирүүсү көбөйүп, өлкө бюджетине каражат көп түшөт. Дагы бир чоң маселе бул деген коммуникация. Сиздер туура айтып атасыңар, бажы биримдеги стандарты боюнча бизде оптоволоконный канал информация керек. Ошол 2000 килобит секундага биз жаңы оптоволоконный инфраструктураны түзүшүбүз керек. Жакында Москвада 5 мамлекеттин премьер-министрлери Евразия экономикалык биримдигине кирүүдөгү жол картасын талкуулоо үчүн чогулат. Ошондо Кыргызстан жооп бергенге даяр болушу керек. Мээрим Бакир кызы, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук биринчи канал, Нарын облусу.